Ашказанга зыян алып келген, ашказанды оорута турган азыктарды билип алыңыз. Бул азыктардын эң алгачкысы бул газдалган суусундуктар. Мисалга турган болсок, жана кола, пепси, энергетик жана башка деген суунун бардыгы тең ашказанга зыян. Себеби алар ашказанды дүүлүктүрөт, ашказандыгы былжырчасын сезгентет. Жана ошондой эле таттуулар. Эгерде сиз таттууларды көп жей турган болсоңуз, алар дагы инсулинди тез эле көтөрүп жиберет жана ашказандын бетин сезгентет. Ошондой эле арак ичимдиктер дагы былжырчаны дүүлүктүрүп, ал жактагы микрофлораны өлтүрөт жана ашказанды жабыркатып сезгентип салат. Андан сырткары куурулган тамак аштагы ашказандын бетин сезгентет дагы ооруну пайда кылат. Жана сиз ушул азыктарды жегенде токтото турган болсоңуз, ашказаныңызды сактап калсаңыз болот. Же болбосо ашказаныңызды оорутпай жакшы алып жүрсөңүз болот. Маргарин деген май ден соолукка өтө зыян. Көпчүлүк адамдар билбестен маргаринди тамак ашында колдонуп жүрө беришет. Маргарин ден соолукта тукумсуздукту пайда кылат, боорду талкалайт. Ошондой эле калкан безин иштөөсүн, кант диабети оорусун алып келиши мүмкүн. Жүрөк кан тамырындагы атеросклерозду пайда кылып, инфаркт, инсультка алып барып коюшу мүмкүн. Эгерде сиз маргаринден качкыңыз келсе, анда маргарин кошулган азыктарды жебешиңиз керек. Маргарин көбүнчө таттууларга, тортко, пирогторго, ошондой эле жана шетраэлета же болбосо пампушка деген майларда дагы жалаң маргаринден турат. Маргариндин ордуна сиз атайын каймактан жасалган сливка майын же болбосо каймак майын колдонсоңуз болот. Чипсы өтө зыяндуу азыктардын бири. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чипсыга тыюу салуу керек экендигин эскертет. Чипсы өзүнүн курамында зыяндуу азыктарды камтыйт. Мисалга ала турган болсок, картошка менен кумшекер бирге куурулган учурда акрил амид деген зыяндуу канцероген пайда болот дагы, ал денеде рак клеткаларын пайда кылат. Ошондой эле чипсыда трансмайлар көп. Трансмайлар кан тамырларды бузат, клеткаларды бузат, иммунитетти төмөндөтөт, денеде ооруларды пайда кылат. Жана чипсынын курамында туз өтө көп болгондуктан ал бөйрөккө зыян, денеде гипертония оорусун пайда кылат жана ашыкча тамактанууга түртөт дагы. Адамдар көбүрөөк тамак жеп алып туруп ашыкча салмак пайда кылып алышат. Ошондой эле чипсынын курамында Е621 деген глутамат натрий деген кошулма бар. Бул аллергияны пайда кылат, баш ооруну пайда кылат. Эгерде сиз ушул зыяндардан качкыңыз келсе, анда чипсыны жегенде токтотушуңуз керек. Жаш балдарга чипсыны бербешиңиздер керек. Чипсынын ордуна сиздер үйдөн духовкага картошка бышырып берсеңиздер болот. Же болбосо кургатылган жемиштерди берсеңиздер болот. Же жашылчалардан, жемиштерден берип, пайдалуу азыктар менен балдарыңыздарды өстүрүңүздөр. Ал эми зыяндуу чипсыны эч качан бербеңиздер. Сосисканы балдар жакшы көрүп жегени менен, сосиска зыяндуу онкологияга алып келе турган заттарды камтыган тамак болуп эсептелет. Сосисканын курамында даам чыгаргыч, ошондой эле жыт чыгаргыч, өң чыгаргыч жана буга кошумча нитрит, нитрат, нитрозаминдер бар, трансмайлар бар. Ал эми ал жакта болсо пайдалуу эттер аз эле. Көбүнчө крахмал, соустардан турат. Жана туз дагы ашыкча болот. Эгерде сиз сосисканы дайыма жей турган болсоңуз, анда онкологиянын коркунучу сөзсүз түрдө бар болот. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эскертүүсү менен айтылат. Бул анык далилденген. Себеби нитрит жана нитрозаминдер онкологияга алып келери, жоон ичегиде ракты пайда кылары тастыкталган. Жана сосисканы көп жегенде бөйрөккө ашыкча жүк түшөт, себеби ал жакта туз көп. Жана трансмайлар бар дагы, алар боорду май бастыртат, денеде ашыкча салмакты пайда кылат. Жана сосисканы көп жеген учурда адам денеге керектүү болгон пайдалуу азыктарды ала албайт. Анын ордуна пайдалуу этти, буурчактарды, балыкты, сууга кайнатылып бышкан азыктарды тандаган оң. Ал эми сосисканы мектептердин айланасында, өзгөчө жаш балдарга деп камырга ороп туруп бышырып берген сосискаларды такыр алып бербеңиздер. Ооба, дене аны сейрек жеген учурда көтөрүп кетиши мүмкүн. Ал эми дайыма жей бере турган болсоңуз, бул сөзсүз түргө ооруга алып келери анык тастыкталган. Кырылыш наггетси дегендер өтө зыян. Популярдуу болгону менен зыяны көп. Эмне деген зыяндары бар десеңиздер, бул бир майга, өсүмдүк майына кечке куурула берет дагы, ал жакта трансмай жана канцерогендер пайда болуп калат. Трансмайлар
дененин клеткаларын бузат, кан тамырлардын бузуп, атеросклерозду, инфаркт, инсультту пайда кылат. Ошондой эле канцерогендер болсо, ал жакта акриламид, гетероциклдүү амидтер, полиароматтык углеводдор пайда болот дагы, алар клетканын ичиндеги адамдын ДНК-сын бузуп, рак клеткаларын пайда кылат. Жана мындан сырткары ал ашыкча салмакты пайда кылат. Ошондой эле куурулган тамактарга кошулган жанагы глутамат натрий ал бөйрөк ооруларын пайда кылат. Денеде көптөгөн ооруларды, аллергияны пайда кылат. Эгерде сиз куурулган тоок канаттарын көп жей турган болсоңуз, анда ушул оорулар менен ооруп калышы коркунучу пайда болот. Анын ордуна сиз табигый тоок канаттарын бышырып жесеңиз болот. Мисалга турган болсок, духовкага бышырсаңыз болот. Болбой кал дегенде грилге бышырсаңыз болот. Кайнатып бышырып жесеңиз андан да пайдалуу болот. Ал эми даам чыгарыш үчүн сиз табигый кошулмаларды, табигый специялерди колдонсоңуз өтө жакшы болот. Ошондо сиз ден соолугуңузду туура сактап каласыз. Колбаса жана сосискаларды такыр жебешиңиздер керек. Ден соолукка өтө зыян. Себеби булар өтө даамдуу жана жыттуу болгону менен өзүндө зыяндуу кошулмаларды камтыйт. Мисалга ала турган болсок, нитриттерди камтыйт. Е250 жана 251 деген кошулма. Алар ичегиде, ашказанда ракты пайда кылат. Ошол аны эмне үчүн кошот? Аны деген кызыл өң бериш үчүн кошулат. А бул жакта колбасада эч кандай эт жок. Болгону гана ар кайсы нерсени кошуп туруп кызартыш үчүн нитрит кошушат. Ар кайсы нерсе дегенде терини кошот, соя кошот, сөөктөн уун жасап кошот. Ошондой эле бул жакка крахмалды кошушат. Ушундай ар кайсы нерседен кошуп туруп, бир аз эле эттин же болбосо эттин дагы начар жерлерин кошот дагы, бул жакта пайдалуу эч кандай нерсе кошулбайт. Андан сырткары ароматизаторлор жана глутамат кошулат. Ошонун негизинде аябай даамдуу жана жыттуу боло берет, адамды өзүнө тартат, бирок өтө зыян. Жана бул жакта трансмайлар көп. 50-40% майдан турат, трансмайлардан турат. Ошол дагы жүрөк кан тамыр системасын бузат, инсульт, инфаркт кылат, жана ракты пайда кылат, подаграны пайда кылат, боор, бөйрөк ооруларын пайда кылат, ичеги, гастрит ооруларын пайда кылат. Ошондуктан сиздер колбасаны жегенде токтотушуңуздар керек. Бул жакта туз ашыкча болгондуктан кан басымдын жогорулоосуна алып келет. Ошондой эле иммунитетти төмөндөтүп салат. Ал эми мунун ордуна эмне кылыш керек? Бунун ордуна табигый тоок этин жесеңиз болот, уйдун этин жесеңиз болот, жылкынын этин жесеңиз болот, койдун этин жесеңиз болот, балык жесеңиз болот. Же болбосо табигый жанагындай буурчактардан жесеңиз болот. Балким сүт азыктарынан, творог, айрандардан, каймактардан жесеңиз болот, сыр жесеңиз болот. Бирок бул жактагы колбасаны жеген такыр болбойт. Адамдын ден соолугуна өтө зыян. Кока-коланын зыяны. Даярдаган Өмүрзакова Анжелика. Кока-кола деген эмне? Кока-кола бул газдалган таттуу суусундук. Анын курамында кант, кофеин жана ар кандай кошулмалар бар. Бул суусундук дүйнө жүзүндө кеңири таралган. Канттын көлөмү. Кока-коланын курамында өтө көп кант бар. Көп кант колдонуу төмөнкү көйгөйлөргө алып келет. Ашыкча салмак, диабет, ден соолукка зыян. Тиштерге зыяны. Кока-кола тиштин эмалын бузат. Кислота жана кант кариеске алып келет. Тез-тез ичүү тиш ооруларына себеп болот. Организмге таасири. Кока-кола организмге терс таасир берет. Семирүүгө алып келет, жүрөк ооруларынын коркунучун жогорулатат, кан басымды көбөйтөт. Көз карандылык. Кока-колада кофеин бар. Ал адамды көндүрүп коет. Көп ичкен сайын дагы ичкиң келет. Эмне кылуу керек? Кока-коланы көп ичпей керек. Анын ордуна таза суу, табигый шире ичкен жакшы.
Жыйынтык: Coca-Cola дамдуу болгону менен ден соолукка абдан зыян. Аны көп колдонуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Ден соолукту сактоо үчүн туура тамактануу маанилүү.